Скажите, пожалуйста, вот мы ставили вопрос, что выплатить полностью компенсации врачам, которые переболели ковидом. На 2020 год мы это предлагали. Вы это предусмотрели? Изменения? Толугу менен жылдын аягына чейин төлөлүп берилет. Анан бирок биз сиз менен талкуулагадык белек бюджет комитетинде. Ал жерде требования боюнча бир-эки маселе чыгып атат, бирок аны талкуулап атабыз да. Каражат жетишет, только требования боюнча кичине келишпестиктер болуп атат да, бирок аны чечип атабыз азыр Минздрав менен. Каражат жетишпей калышы мүмкүн. Силер протоколду өзгөртүп, комиссияңарды кыскарткыла. Ооруган врачтарды кайра кыйнап, комиссияга жиберип, аларды ооруган аз келгенсип 2-3 кругка кыйнап атасыңар. Кеп сиз билесиздер да, биз талкуулаганда ПЦРдин наличиеси обязательно болуш керек да. Ошол боюнча эле докторлордун ошол июль убагында бардыгына чыкпай жатат, анан комиссияда ошол талаптар киргизилип калган да, негизгиси. Ошол жактан эле кыйыныраак болуп атат да. Бирок азыр саламаттык сактоо министрлиги менен талкуулап жатабыз да, может быть, антитела жетишет деген маселе болуп атат да, чтобы изменить. Потому что какой-то критерий же должен быть. Иначе этот сложно алката, без этого комиссияда бизде документтерди прием бир конкретный ачык бир критерий ошонусун бири ПЦР болуп аткан. Муну тез арада карап чечип койсоңуз керек. Жылдын бүткүчөңдө врачтар толук акчасын алыш керек. Аларды ооруган аз келгенсип биз дагы кыйнабашыбыз керек. Негизи эртерээк келгенге аракет кылсаңыз, мына азыркы тапта тиги мал боюнча да кандай ызы чуулар болуп атат, СМИде да болуп атат. Ошо элдин көйгөйүн угуп койсоңуз, анан айыл чалбыраа министринин салык кызматынын жетекчисин да ала келсеңиз. Экинчи, Элвира Жыргалбековна, 5-6 октябрда сиз ал күндү жакшы билесиз, 142 бала жаракат алды. Сиз ошол балдарды чакырып, элден суранып кетпегиле деп турдуңуз эле. Ооба. Ошолордун арасынан 20 бала катуу оору, колу жок калды, буту жок калды. Бүгүнкү күндө көзүнөн ок чыгара албай жаткандар бар. Сиз жолуктуңузбу? 2 күн мурда ошолорду өзүмдүн өкмөттүн атай жыйын залына чогултуп, буга чейин деген жеке өзүмдөн 300 000 сом именно операция которуп бергем. Мындан кийин 2 күн мурда чогултканда деген алардын бир 20 чактысы келди, кечинде мүмкүнчүлүгү барда чогулуп келишти. Ошондо деген ал жерде мындай чечим кабыл алганбыз. Ар бир келген ошакта 5-6 күнү жаракат алгандардын тизмесин алып, сиз айткан Токмоктон да ошактагы балабыз келди. Тизмесин деген 2 күндөн бери чогултуп атышат. Ал жерде жоопкерчиликти алган организатор 5 бала келди. Алар өздөрүбүз түзүп, именно ошол тизме боюнча ар бирөөсүн ооруканаларга закрепить этебиз. Где-то реабилитация керек болсо аларды деген мисалы Воронцовка жөнөтүп, буга чейин буну мен деген 5-октябрдан кийин деле көзөмөлгө алып, өзүмдүн жеке инициативам менен ошол жердеги турецкий хирургтарды табышып, биздин активисттер, аларга уже операция көбүнчөсүнө жасалган. Кээ бир учурларда деген не получается, где операции сделать, максималдуу түрдө лечение жасалып жатат. Буну өкмөт көзөмөлүнө алып, азыр деген самый необходимый, то, что нужно, ошол жагын финансы жактан, каржы жагынан караштырабыз. Көзөмөлдө. Рахмат. Сөз Сайдалим Жамаровичте, Даярдансын Тарир Улукбекович. Эльвира Жыргалбековна, үй бүлөдөгү зомбулук маселеси боюнча жана мамлекет тарабынан каржыланган кризистик борбор, өзүңүз да жакшы билесиз бул маселени. Биз бир канча жолу парламентте да дайыма көтөрүп келебиз. Каржылоосу канчага көбөйөтпү? Жана мамлекет тарабынан каржыланган кризистик борборлор ачылабы? Канчоосу ачылат? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бир кризистик мамлекеттик борборду ачуу маселесин биз азыр караштырып жатабыз. Аны Бишкек мэриясы менен Министрлик тарабынан азыр кошумча маалымат беркилер боюнча да берип коюшат да. Эльвира Жыргалбековна, вот школу, мое предложение такое, в школу надо ввести урок, который будет обучать наших детей оказанию первой медицинской помощи. Пандемия нам показала, что это необходимо. Раньше был урок в советское время НВП, начальная военная подготовка. Сейчас есть урок ОБЖ, основа безопасной жизнедеятельности человека. Но
никакой там материальной базы, ничего для того, чтобы обучать наших детей первой медицинской помощи нету. Чтобы наши дети понимали, что такое пожарный щит, что такое режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайное положение. Я думаю, это необходимо, и хотел бы, чтобы вы взяли на заметку, Юлия Джергалбековна. Правильное предложение, я думаю, хорошее, стоит рассмотреть. Мы обсудим с Минздравом и с Министерством образования. Спасибо. Главврач, келди деп қой, лекарство да келди деп қой, аппарат та келди деп қой деп, ушундай задание болот экен, алмага чалып атат, келди деп. Мени сиз ал жактан вопрос койсоңуз, мени кысып атат, тиги жактан деп эметет. Рахмат. Урматтуу депутат, бизде деген республикалык коронавируска каршы штаб өтөт, бир жумада бир нече жолу өтөт. Ошол келе жаткан штабтын отурумунда сөзсүз түрдө сиз айткан маселени мен координаторлордон тактап сурап алам. Эмнеси келген, эмнеси жок. Анан айтып кете турган нерсе, бизде мектептерде боюнча, анан реанимационный машинелер боюнча, дары-дармектер боюнча, СИЗтер боюнча керектүү нерселерди, потребностьтерди ар бир райондон чогултуп бизге штабтан ошо саламаттык сактоо координаторлору беришет. Ошактан такталат да. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Элвира Жыралбековна, сизге мындай суроо. Мына кайталанды, бирок эми бир тактоо иретинде айтып коеюн. Мына бизде врачтар боюнча, врачтар коронавирус боюнча, мына пандемия боюнча өтө көп жакшы иштерди кылды, отко, чокко өздөрүн салып, бүгүнкү күндө ошолордун кылган кызматы боюнча карыз барбы жокпу? Убакыт токтотпогула? Бар, бүгүнкү күндө азыркы учурда ошол кызыл зонага чыккан ар бир дарыгерибиз бир күндө 3000 сом алып атат мамлекеттен. Ошондо деген болжомду, бул акысынан, зарплатынан тышкары, ошондо болжолду 14 күндөн 21 күнгө чейин бир айда докторлор чыгып жатышат. Ошонун баары толук бюджеттен толуп төлөнүп бере жатышат. Буга чейин бирок сиздин коллегаңыз айтып кеткендей, военный эмелерибиз, ооруканаларда иштеген докторлорубуздун компенсациясын биз караштырып атабыз да, ошол жана 3000 сом. Карыз канча бар? Карыз именно эмне боюнча, компенсация боюнча 3000дикти айтып атасызбы же 200 миңдикпи? 200 миңден 2500 докторлордун 700 бир нечеси алды компенсацияны, калганын биз караштырып атабыз. Сиз айткан 3000 сомдуктан карыздар жок, толугу менен төлөнүп берип атат да. Ошондо цифра боюнча канча болуп атат карыз? 200 миң сомдукту айтып атсаңыз, 2500-төн 700 төлөнсө, ошо 1,5 миң бүгүнкү күндө да. Алиевич, мынакей мен айткандай 2550-нün ичинен 758 врачка 200 миңден төлөп бердик, 34 үй бүлөгө 1 миллиондон төлөп бердик. Азыркы кезде дагы 100 врачка төлөнүп атат. Азыркы кезде 600 калды. 600 каралып атат. Жана сиз айткан Элвира Жыргалбековна айткан 300 миңден 2,5 миңден алардын бүт бардыгы акча бар, төлөнүп атат. Рахмат, бул азыр өтө оор болуп атат. Акчасын барын жылдын аягына чейин төлөп бериш керек.